Ice on my neck, that's incoming. Алло, Еркайым. Мен келіп қалдым, шыға бер. Ой, сен мақтасың. Қандайсың? Жақсы, сен қандайсың? Жақсы. Жүріп кеттік пе, дәрілесің? Жүреме, таштан алып келе қалшы, мен ескі киімдерін алып келе алайын. Ескі киімді? Ұртқантасың ба? Оған не алмадым. Жақшылы киім ғой, бұны сен үйден жүпірек же, мұқтаж болған адамдарға берсе болса? Қойшы ұят қо. А сенде жүпірек баштық бар бі? Жоқ. А сен дүкенге барғанда жер жемішті қасып баштыққа салу аласың? Дәйле пластик пакеттерге? Еркайым, білесің бе, пластик баштық абдан зиян. Айлана чөрігі дағы, өзіңнің организміңе дағы. Анан не қылайын? Мол ескі киімден біз қазір соның сап баштық жазсақ болады. Авоська деп қойдық қой, атайын жер жемішке. Кел ошыны жазады, тезеле. Мен білбеймін да. Тікен білбесін ештіке болбайды. Үйретем саға. Оңайлай жүр. 15 минуттың ішінде. Мына ушынтып футболканы аласың, мерінен мұнайынан кесесің, мұнайынан кессе, бұны мұнайынан кессе, мынаны кесіп байлап қойса болады да, мерлерін тейіп қойсын. Тезеле абдан. Кел баштайлық банды. Мына киім. Мынакей соның сап баштық болып қалды. Ошынтеп еме ішіне бірімкелерді салып алса болады. Мысалы, мінтіп салып. Кийим бар жерде таштан да бар. Айрым маалыматтар боюнча планетаны булгоодо кийимге чөндүрүү өнөр жайы чекизат өнөр жайынын кийин экинчи орунда турат. Мына, ошондуктан чындыгында керектүү нерсени гана сатып алуу маанилүү. Келгиле. Жаңы кийимдерге болгон сүйүүбүздү басандатууга аракет кылалы. Жаңы кийимге эч качан тойбойбуз, туурабы? Негизи эле кийимде көп дагы нерсе бар. Мисалы, синтетикалык материалдар. Бул вискоза, акрил, нейлон, флис, полиэстер. Аларды сууга жууган сайын микропластик бөлүп чыгарат. Ал эми микропластик жөнүндө биз баягы эпизоддо кичине укканбыз. Мына бул жерде. Маселе, ал токсиндерди чогултуп жана биздин организмибизге тамак аш жана суу менен киргенде. Абдан жагымсыз нерсе. Ал эми пахта табигый деп сезилет. Бирок бул планетага дагы бир топ чыгымдарды алып келет. Пахтаны өстүрүүдө эң көп пестициддер жана суу талап кылынат. Ошондуктан анын өндүрүшүнө биз дарыялар жана көлдөр менен төлөйбүз. Айтмакчы, Арал деңизин ушинтип жоготтук. Пахтанын эң жакшысы бул колдонулган же кайра иштетилген кийим. Демек, сапаттуу жана бир нече жыл кызмат болгон кийим алыш керек. Саламатсызбы же? Мага 2 лимон, банан, шабдалы берип коесузбу? Жок, ага саба эле коесуз, өзүм баштыгым бар. Banana. Çok rahmatçı. Rahmat. Көп адам бир жолу пластик баштык колдонуп койсок эчтеке болбойт деп күндөн күнгө колдонуп жаңысынан сатып ала берет. Анын баары аягында чоң зыян алып келет. Азыртадан өзүңөрдү пайдалуу адаттарга көндүргүлө. Бир жолу болобу, 2 жолу болобу, анын баары зыян. Андан көрө бирөө ушинтип айтса, туура түшүндүрүп, аң сезимди колдонууга аракет кылгыла. Негизи, ким эмне деп айтпаса да ишенип калбай, текшерип жана тастыктап тургула. Сынчылойду жүгөрткөнү унутпагыла. Сиздер менен Үч Чекит, Исмаил Карыпов, Эркайым Алиева, Луиза Алымкулова.